Кайрымдуулук адамдын асылдыгын, улуулугун аныктап, коомдогу биримдикти ынтымакты камсыз кылып турат. Кыргыз эли эзелтен колунан келген жардамын берип, боор тарткан кайрымдуу эл болгону талашсыз. Өлкөбүздөгү Кайрымдуу Бол фонду Индиянын мыкты дарыгерлерин Кыргызстанга чакырып, элибиз үчүн чоң эмгек жасады. Саламаттык эң баалуу нерсе. Өз убагында текшерилүү ооруну алдын алат жана жашоону узартат дейт Кайрымдуу Бол фондунун негиздөөчүсү Азамат Байматов. Адам эми эң башкы байлыгыбыз ден соолукта. Бирок биздин Кайрымдуу Бол фондко кайрылган элдин кайрылууларын кабыл алабыз. Элибизге кичине болсо да пайдабыз тийсе экен дейбиз. Бирок ошол учурда ден соолуктан кыйналып кайрылгандар өтө көп. Буну биз дайыма ошо саламат сактоо министрлиги менен да биргеликте бир сунуштарды берип, аракетибизди жасап жатабыз. Бирок бул бүгүнкү күндүн максаты, мисалы, дартына даба таппай аткандар, эң негизгиси мына ошол эле Индияга барып операция болуп келгендер бар да, алардын бир эле мекендешибиз кайра повторно 6 айда бир бара турган болсо, ага кеминде 3000–4000 доллар акча кетет. Бирок ошону элдин өтүнүчү, ошол жака барышыбыз кыйын. Биякта азыр кредит алып алганбыз, же болбосо буга акча кеткен, анан биз бара албай атабыз деген элдин өтүнүчүн бүгүн оюн орундатуу максатында мына ушул жерге жүздөгөн кыргызды биз Индияга учурганча ондогон кыргыздар. Ошол эле учурда Индиядан мына ошол сиздер көрүп турган 2–3 врач келсе, демек биз чоң чыгашадан бир алдын алабыз да. Ушул максат ушундай болуп жатат бүгүн. Мен дагы келген мекендештер жүрөгүнөн дуа кылышып атат, батасын берип атышат. Ошол жака барып келгендин ортосунда анан көрөк ушул жер жеңил болду бизге, ушуну дегеле дайыма түзүп тургула дейт. Анан биз эми колубуздан келишинче элибиз оорубаса экен. Эч ким оорубасын. Мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек. Мен каалайм өзүмө жакшылыкты, балдарыма, кыздарыма, ата-энеме. Ошол жакшылыгымды элиме каалайм. Ошол себептен бүгүн элдин өтүнүчүн орундатып аракет. Доктор Викрам Калра 27 жылдан ашык тажрыйбасы бар дүйнөгө таанымал адис. Жумуш сапарым менен көп жакта болдум. Кыргызстан да мени жулу тосуп алды дейт. Биз Кыргызстанда болгонубузга кубанычтабыз. Негизинен биз Индияда толук урология, нефрология жана бөйрөк трансплантациялоо кызматтарын, мындан сырткары роботтук бөйрөк трансплантациясын жасайбыз. Бул жактан да бөйрөк ооруларын карап жатабыз. Шишик же акыркы стадиядагы бөйрөк оорусу менен жабыркагандар бөйрөк трансплантациясынын варианттарын издеп жатышат. Ошондой эле балдардагы тукумсуздук илдетин көрдүк. Жардамыбыз тиерине ишенем. Азыркы учурда Дели шаарында жайгашкан Акаш супер адистештирилген ооруканасында иштейм. Бул жерде биз мээ жана жүлүнгө байланышкан баардык татаал операцияларды, анын ичинде кан тамыр нейрохирургиясын жүргүзөбүз жана баардык түрдөгү операцияларды жасоого толук шарттар түзүлгөн. Менин негизги ишим жүлүм боюнча татаал операцияларды жасоо болуп саналат. Анын ичинде деформациялар, сколиоз, кифоз, кифосколиоз сыяктуу оорулар. Биз бул тармактарда абдан жакшы жыйынтыктарга жетише алдык. Биз көптөгөн бейтаптарга ийгиликтүү операция жасадык. Мен Чоңалайдан келдим. Чоңалайдан Дарот Курган айылынан болобуз. Биз жайында майда Индияга барып келгенбиз. Кызым сколиоз боюнча, мен гыржа боюнча барганбыз. Барып экөөбүздөн операция болуп, ийгиликтүү кайтканбыз ал жактан. Биз кайрадан Индияга барбастан ушул жака келип, бизди кайра бесплатный консультация кылып, кайрадан көрүп беришти. Ошого ыраазыбыз. Биз кайрадан Индияга барбай эле ушул жерден көрүндүк. Атайын врачтар келип, ушул жерден элге дагы кайрылып, жардам берип, ошол терең ыраазычылык билдиребиз. Врачтарга, Кайрымдуу Бол фондунда иштеген жамаат бүт баарына ыраазычылык